Саламатсыңарбы, менин окуучуларым. Мен Каракол шаарындагы номер 3 гимназия мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Кашкараева Чолпон Абдыбековна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн 7-класс кыргыз тили сабагы. Сабакты биз алтын эреже менен баштап, ар бирибиз максат катары колдонобуз. Келгиле, баарыбыз окуйлу. Мен ар күнгө кубанам. Мен тез чечим кабыл алам. Мен кунт коюп угам. Мен ар бир айтылган ойду сыйлайм. Мен бүгүн жакшы баа алам. Мен өзүмдү баалайм. Демек балдар, жакшы ой менен, жакшы максат менен сабакты баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн кайталоо. Да эмесе сабактын максатын жана көрсөткүчтөрүн айтып кетейин. Тилдик максат: окуучулар өтүлгөн теманын үстүнөн көнүгүүлөрдү туура, сулуу, булгабай жазышат. Суроолорго жооп беришет. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн таба алышат. Кептик катнаштык максаты: тема аркылуу сүйлөө кеби, сүйлөм маданияттуулугу элестетүүсү, эске сактоосу, кабыл алуусу, чыгармачыл ой жүгүртүүсү калыптанат. Социомаданий максаты: кыргыз тилин сыйлоого жана нукура кыргызча сүйлөөгө, боорукердикке тарбияланышат. Окуучулар өтүлгөн теманын үстүнөн көнүгүүлөрдү туура, сулуу, булгабай жазышса, суроолорго жооп беришсе, сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн таба алышса, тема аркылуу сүйлөө кеби элестетүүсү, эске сактоосу, кабыл алуусу, чыгармачыл ой жүгүртүүсү калыптанса. Кыргыз тилин сыйлоого жана нукура кыргызча сүйлөөгө, боорукердикке тарбияланышса. Балдар, өткөн чейректе сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн өткөнбүз. Эске түшүргүлө. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деген эмне? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү сүйлөмдүн ээси жана сүйлөмдүн баяндоочу. Баяндооч кандай суроолорго жооп берет? Сүйлөмдүн ээси ким эмне, кимдер эмнелер? Сүйлөмдүн баяндоочу эмне кылган, эмне кылат, эмне кылып жатат? Баш мүчөлөр түзүлүшү боюнча кандай бөлүнөт? Кыргыз тилинде баяндооч өзүнүн курамына карай жөнөкөй жана тутумдаш болуп бөлүнөт. Баш мүчөлөрдүн кызматына кайсы сөз түркүмдөрү аткарат? Зат аточ, ат аточ, сан аточ, этиш сөздөрү аткарат. Кыргыз жана орус тилдеринде менен баяндооч кандай ээрчишет? Сүйлөмдүн ээси дайыма баяндоочту башкарып турат да, баяндоочтон мурда орун алат. Балдар, сүрөттө акын, ойчу Асан Кайгыны көрүп жатасыңар. Демек бүгүн биз Асан Кайгы жөнүндө окуйбуз. Келгиле, жаңы жардамчы сөздөр менен таанышалы. Ойчул, мыслитель, акылман, мудрый, сынчы, критик, зарын зарлап. Здесь
крик бедствия. Сый уважать. Асан кайгы жөнүндө текст окуйлуу. Асан кайгы ойчул, акылман, сынчы философ акын болгон. Өмүр бою элдин муунун мундап, зарын зарлап жүргөндүктөн асан кайгы аталган. Бул жолу ал 14-кылымда жашап өткөн. Асан кайгы элдин камын ойлоп, жер издеп, Талас, Нарын, Аксай, Ат башыга чейин барган. Бирок ал адамга сыйлуу, малга жайлуу жер таппай, кайгыда жүрүп каза тапкан. Асан кайгынын айткандарынан: жатарына жайы жок, көрө турган көзү жок, чымын байкуш кантты экен. Куйругу жок, жалы жок, кулан байкуш кантты экен. Боорунда буту жок, жылан байкуш кантты экен. Салган тамы жок, кылган камы жок, алган даны жок, баккан малы жок, мал багарга алы жок. Көзү башын көгөртүп, баягы көгөн байкуш кантты экен. Балдар, ырсаптарын эске тутуп калдыңарбы? Эми тапшырмаларга өтөлү. Асан кайгынын айткандарынан бул ырсаптарын толуктагыла, ырдын аягын толуктагыла. Жатарына көрө турган чымын байкуш, куйругу жок, кулан байкуш, боорунда жылан байкуш, салган, кылган, алган, баккан, мал багарга, көзү башын, баягы көгөн байкуш. Тапшырма. Асан кайгынын айткандарынан ырсаптарын баш жагын толуктагыла. Жайы жок, көзү жок, кантты экен. Жалы жок, кантты экен. Буту жок, кантты экен. Тамы жок, камы жок, даны жок, малы жок, алы жок. Көгөртүп, байкуш кантты экен. Албетте балдар, тапшырманы аткардыңар деп ойлоймун. Кийинки тапшырмада балдар, асан кайгынын айткандарынан бул ырсаптарын баш жагын уланткыла. Жайы жок, көзү жок, кантты экен. Жалы жок, кантты экен. Буту жок, кантты экен. Тамы жок, камы жок, даны жок, малы жок, алы жок. Көгөртүп, байкуш кантты экен. Албетте балдар, бул тапшырманы аткардыңар деп ойлоймун. Текст боюнча суроолорго жооп бергиле. Асан кайгы ким болгон? Эмне себептен ал Асан кайгы деген атка конгон? Ал кайсы кылымда жашаган? Асан кайгынын максаты эмне эле? Кана эмесе балдар, сүрөт менен иштейбиз. Сүрөттө кыргыз элинин улуттук оюндары. Сүрөттү карап, сүйлөмдү баяндоо үчүн катыштырып,
сүйлөм түзөбүз. Биринчи сүрөттө мисалы жыл сайын ысык көлдө кыздар мелдешке катышат. Эмне кылышат? Катышат. Сүйлөмдүн баяндоочу. Кимдер катышат? Кыздар. Кыздар сүйлөмдүн ээси. Экинчи сүрөттө кыргыз элинин улуттук оюну кыз кумай. Мисалы, кыз ак бооз ат менен алдыга чыкты. Эмне кылды? Чыкты. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким чыкты? Кыз. Кыз сүйлөмдүн ээси. Кана балдар, таблицага көңүл бургула. Окуган тексттен каарманга мүнөздөмө берип, таблицаны толтургула. Каармандын аты, сырткы келбетин элестетип жаз. Ал кандай адам? Ал кайсы кылымда жашаган? Балдар, эми тапшырмага көңүл бургула. Бүгүн биз ойчул, акылман, акын Асан Кайгы жөнүндө окудук. Биринчи тапшырма: Асан Кайгынын сөзүнөн берилген үзүндүүнү жаттап келгиле. Экинчиси: Асан Кайгынын жан жаныбарларга болгон боорукердигин сүрөттөп бергиле. Жоопторуңарды менин почтама жазып жибергиле. Ушуну менен биздин сабак аяктады. Баарыңарга ден соолук, акылдуулук, биримдик каалап, кыргыз тил жана адабияты мугалими Кашкараева Чолпон Абдыбековна. Саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.